Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misirkейжи каналының қаталуучылары. 6 апрель 2022 жыл Ош обласы Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айылына келдик. Бул жерде көрсөтүүчү сиздерге ушул алдыңыздардагы көк ат бар экен, маалымат беребиз. Андыктан биз менен чогуу олтуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул атыбыздан сатуучубуз өзү маалымат берсин. Айтыңызчы, алгач эле ушул жашынан сурайлычы, жашы канчада азыр? Азыр мына жазга бир ат билген акаларым бар эле. Ошолор 3 азый болду деп ушентип айтышты магачы. Тишинен. Мен былтыр күзүндө алгам муну. Ноябрь айында алдым, октябрь, ноябрь айында алдым. Анан кышчы ушу улагы жакшы деп алгам. Кышчы улагын чаптык. Жакшы. Кандай болду, улагы жакшы эле экен? Улагы жакшы экен. Купулубузга толду баарыбыздынчы. Анан бир аз эми баягы керек болуп калып, акча керек болуп сатып калып чыгып атабыз да. Эми улак демекчи, кандай улактарга чабып атасыңар? Аламан улак 5-5. Аламан улакка чаптык. Аламан улак аябай жакшы болду бизгечи. Анан барышы деле жакшы, чыкканда аябай катуу чыгат экен. Аябай катуу чыкты. Вообще мындай бир көзүң дача коет экен чыккандачы. Улак тийгенде, э? Ооба. Тийгенде уже болду. Негизи пародасы кандай болду экен бул? Муну мен Карабайыр деп алгам. Эми мен тыйканчылык болгон үчүн ошо мен алган адам Карабайыр деп эле берген. Бою канча чыгып калат? 1.60га чагылап калар. 1.60га чамалайт, э? 1.60га чагылап калар. Жегендери, ичкендери, денсаулыктары тазабы? Жакшы, Кудайга шүгүр, мен көрүнүп эле турат го. Жеп ичиши жакшы, аябай жакшы. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, сатуучу бизге бир аз кыскача маалыматын берди. Эми сиздерге мындай жакындан кабак баштарынан бир көрсөтөлү. Жакшылап көрүңүздөр. Жаныбар Карабайыр. Жылкылардын жылкылары десек дагы жарашат. Туяктары, казыктарын көрсөңүздөр, баары таза экен. Бир аз тебеленген жерлери бар экен, улакта. Улакта тебеленген жерлер бар эми. Оор жарат болгон эмеспи? Жок. Така тургандары жоош элеби? Жөн эле ушул аттын башын байлабай деле коюп такалап алабыз муну. Аттын башын байлатпай эле коюп такалап коет. Демек жоош деңиз, э? Жакшы. Соорларынан көрсөңүздөр болот. Ушул боюнча алдыга бастырып коерсузбу? Чатаягынан бир көрсөңүздөр болотму? Жаныбар. Болду, бер кайра беребиз. Ушул боюнча бастыра бересизби? Баскандарынан көрө берели. Жаныбар башты көтөрүп өтө сонун жүрөт экен, көрүп атасыздар. Моюндарды көтөрүп, моюнда узун. Биздин ат сыноочулар бар, мына ошолордун купулуна толо турган аттар экен десек дагы жаңылышпайбыз. Бир-эки кой берип койсок болобу, чаап көрсөк болобу? Болот эми бир 15-20 күн бир аз ордунда күнүгө 1 саат эле минилип туруп калды эле. Кыскарака бир кой берип койсок болот. Өтө узатпай кыска чаап коелу, бири ары, бери кылып. Жакшы, жаныбар, чуркагандары сөз жок, эми ысыкта көп кыйнабайлы. Чуркаган ушундай эле болот болуш керек. Өзүңүздөр дагы жаккан болсо жакындан келип көрүп, атты минип көрүшүңөр керек. Жакындан көргөн башка барыр сиздерге кыскача маалыматын берип көрсөтөбүз. Эми айтыңыз, баасын канча дейсиз бул атты? Баасыны мен алганда деле жакшы акча алдым. Азыр эми мага срочныйга болуп 180 миң деп атам. Сомго 180 миң дейсиз. Сомго эле өзүнүн кыргыз акчасы эле. Сүйлөшүүлөр болобу? Жакшы кардар келсе, реальный покупатель болсо анан ошого карап сүйлөшөбүз. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ойлоймун, аттын баасы өтө жакшы коюлду деп, андыктан сиздерге жаккан болсо, ушул атты колдон чыгарбай алыңыздар. Сиздерде дагы ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Misirkейжи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.